Сабыр Абдумомунов, подкасттар тууралуу мастер-класс, Азаттык медианын журналисти. Сабыр, кош келипсиң. Рахмат. Эсенсизби, эсенсиздерби? Албетте журналисттер коомдук бирикмесин куттуктайбыз. 20 жылдык менен бардык журналисттер жамаатындагы бул толук дата 20 жылдык менен юбилейибиз менен куттуктайбыз. Албетте мага бөлүнгөн тема бул аудио подкасттар. Аудио подкасттарды биз жаңы толкун деп сунуштаганыбыз, тема койгонубуздун себеби дагы бул дүйнө жүзүндө аудио подкасттардын толкуну башталды 2018-2019 жылдарда. Аудио подкасттар 50% чектен ашты. Бул эң чоң АКШ мамлекетинде, ошондой эле Канада жана кээ бир Европа мамлекеттеринде өзүнүн көпчүлүк же болбосо ошол жарымдан аудиториянын же болбосо жашоочулардын жарымынан көбү аудио подкасттарды угуу. Бул жаңы толкун деп аталып, аудио подкасттар экинчи өзүнүн популярдуулугун дүйнө жүзүндө кечирип жатат. Ошол аудио подкасттар Кыргызстандагы эң алдыңкы аймактагы медиасы өнүккөн өлкө катары аудио подкасттар сөзсүз түрдө бизде дагы популярдуу болот деген ойдобуз. Аудио подкасттардын бүгүнкү азыр менин презентация негизинен мастер-класс, эгер кимде ким кааласа, оштогу медиалар, мисалы Ынтымак медиадан суранышты, аларга да өзүнчө барып редакцияда эле түшүндүрүп беришибиз мүмкүн. Ал жерде мультимедиалык дагы каражаттар керек болот. Азыр биз презентация жасасак, же болбосо бетечар, бул кээ бир ушул дүйнөлүк изилдөө компаниялардын негизинде даярдалган, ошондой эле Азаттыктын тажрыйбасында даярдалган тажрыйбаны менен бөлүшүп кетейин. Бул подкаст деген эмне? Эми подкаст деген бардык эле окуп билсе керек. Бул ошол маалыматты интернет аркылуу таратуунун бир жолу. Же болбосо тагыраагы баштапкы формасында бул аудио файл катары, же болбосо ушул кандайдыр бир тигил же бул темадагы оригиналдуу аудио файл катары белгилүү. Азыр болсо бардык лекциялар, ошондой эле видео, жанагындай дүйнөгө белгилүү TED лекцияларынын өкүлдөрүнүн чыгып сүйлөгөндөрү жана кээ бир баалуу жана ийгилик сырлары ушул подкаст аркылуу таралып, ошондой эле кээ бир аябында кызыктуу маектешүүлөрдү жүргүзүп келген адамдар тобу катары дүйнө жүзүндө эң бир өзүнүн ийгилигин жаратып, канчалык коммерциялык дагы проекттерге айланып турат. Подкаст жөнүндө дүйнөдөгү эң бир ушул подкасттардын негиздөөчүсү, бул Panoply жана Slate деген подкасттардын негиздөөчүсү Энди Бауэрс. Ушул Медуза орус басылмасына интервью берип жатып, бул подкаст менен радионун айырмачылыгын токтолуп кеткен жерин мен сиздерге кетирип атам. Эмне үчүн подкаст радиодон айырмаланат дегенчи? Эгер радиодо бул аудио файлдарда кандайдыр бир темада же болбосо ушул айтылгандар бул радио адамдарга таасири менен эмес, радионун жетеги аркылуу жүргөн болсо, подкасттар бул адамдар каалаган мезгилинде, каалаган темасына өзү жазылып, такай ошол темада маалымат алуунун жолу менен айырмаланат, же болбосо ушундай түрү менен, өзгөчөлүгү менен. Бул подкасттарды мисалы өсүү прогрессиясын, же болбосо өсүү темпин албетте Энди мырза дагы белгилеп өткөн. Андан сырткары бүт иликтөөлөрдө азыр биз иликтөөлөр көрсөк, мисалы дүйнөлүк тренд боюнча бир аз АКШ, мисал АКШнан баштайлык. АКШдагы подкасттардын саны тез дүркүрөп өсүп жаткан учуру соңку жылдарда. Бирок белгилеп кетсем, АКШ тууралуу маалыматты биз түштөн кийин Элмурат Ашыралиевдин дагы презентациясынан толугураак уга алабыз. Ал өзү дагы Америкада жашап, окуп, көбүрөөк маалымат алып келген. АКШда мисалы акыркы изилдөөлөргө караганда 160 миллион адамдын 57% ушул радиону онлайн уккандар. Ал эми АКШда элдин 51% подкасттарды угушаары иликтөөдө аныкталган. Бул демек 50% чекти басып өткөн. Ошондой эле музыкалык подкасттар дүйнө жүзүндө эң бир топ башында турушат экен. Бул музыка, жаңы музыка же болбосо кандайдыр бир ошол шоу дүйнөсүндөгү подкасттар бул
дайыма трендти бербей келет, же болбосо эң бир популярдуу подкасттардын бири катары. Анан ошол бардык жана бул жерге чыгып сүйлөгөндөрдүн көп айтып кетти, ушул массалык маалымат каражаттары интернетке кетти деп. Албетте интернет бул арзан, интернет бул тез жана аудиторияны дагы аныктаганга, таратууга ыңгайлуу ресурс. Подкаст дагы ушул интернеттин өнүгүүсү менен өнүгүп атат. Айрыкча подкасттардын өнүгүшүнө смартфондордун көбөйүшү шарт болду адамдардын колунда. Дүйнө жүзүндө 550 000 подкаст бар экен. Бул батыш өлкөлөрү негизинен, ошондой эле Азия, Түштүк Чыгыш Азия. Алардын жакындаштырып айтканда 18,5 миллион эпизоду бар экен. Ушул 550 000 подкасттын. Алар дүйнө жүзүндө 100 тилде өзүнүн подкасттарын таратып атат. Бул жерде 2018 жылдын биринчи кварталындагы маалымат изилдөө кайсыл өлкөнүн эли көбүрөөк процентте подкасттарды көп угушат. Түштүк Корея соңку жылдары биринчи орунга чыгып отурат. Андан кийин Испания, Швеция, Австралия жана АКШ. Ушул өлкөлөрдө подкасттарды эң көп уккан өлкөлөр болуп саналат. Эмне үчүн подкасттар популярдуу? Бул ошол убакыт тар заман болуп атат бардык жерде. Динамика, убакыт аз, иш, тез өнүгүп аткан мезгилде адамдар олтуруп алып радио укканга убактылары жок. Же болбосо дагы бир атайын олтуруп алып сайт окуган, китеп окуганга, же болбосо дагы бир кызыктуу тасмаларын көрө албайт. Алардын баяндамасын уккусу келет, кыскача эле. Балким ал ошол тасманы атайын көрүп, же болбосо дагы бир кызыктуу окуялар тууралуу атайын кечки Ала Тоо программасын күткүсү келбейт, же болбосо дагы бир чоңураак программаларын. Андыктан алар тез-тез баяндамаларды угушат. Мисалы бүгүн эмне жаңылыктар, же болбосо бүгүн жаңы чыккан, мисалы качандыр бир күнү Голливудта деген бир кино чыкты азыр Тарантинонун. Ошол тасма тууралуу баяндамаларды уккусу келет. Андыктан адамдар подкастта булар тууралуу алдын ала так жана кыска форматта өзүнүн кандайдыр бир анализи менен уга алышат. Белгилүү ушул тармакта өзүнүн тажрыйбасы менен белгилүү болгон адамдар тарабынан. Андыктан дагы бир эмне үчүн дагы подкасттар популярдуу? Бул жанрлар менен бөлүнгөнү. Так. Мисалы, салттуу радио же теледе аралаш кетиши мүмкүн маалыматтар, ошондой эле жана программаларда. Подкасттарда биз так тематика боюнча жазылып алышыбыз мүмкүн. Мисалы, маданият болсо маданияттын ичинде дагы китептер, же болбосо адабий, же көркөм классика, же болбосо саясий окуялар, жалаң саясий окуялар, Кыргызстандын саясий окуялары, дүйнө жүзүнүн саясий окуялары. Ушулардын бардыгын биз подкастка карап, акысыз эле уга алабыз. Машинеде, үйдө, тамак жасаганда, бул жерди тандабагандыгында да бул подкасттардын чөйрөсүн популярдуу кылып атат. Смартфон подкасттарды популярдуу кылды, айтып өттүк. Албетте бул жерде дагы АКШнын мисалында 157% аудиториясы жылдык өсүүсү экен. Бул аябай динамикалуу өсүш болуп атат подкасттар. Подкасттарды кай жерде угушат? Көбүнчө батыш өлкөлөрүндө, үйдө. Подкасттарды телефондо жана онлайн тараткан каналдар. Негизинен бул подкаст өзү чыгышы бул Apple компаниясынын каражатына, жабдыгына байланыштуу. Apple подкаст деген атайын тиркем бар. Ошондон башталган. Азыр болсо подкасттарды тарата турган атайын дистрибьюторлор бар. Алардын бири Google подкаст чыккан азыр Google Play'де. Бул Android телефондор үчүн. Apple подкаст, YouTube подкаст, Spotify, Stitcher деген ушундай бир каражаттардын негизинде негизги подкаст дистрибьюторлор. Бул подкаст дистрибьюторлордун айырмасы тууралуу мен дагы кийинирээк айтам. Андан сырткары YouTube, Instagram, Facebook, Telegram ушул жерлерде дагы өзүлөр адамдар, профессионалдар же кызыккан, тигил же бул тармакка кызыккан, темага кызыккан адамдар өзүлөрүнүн подкасттарын таратуу менен алектенишет. Радио менен теле подкастка өтүштү. Бул жерде отурган журналисттерге да мен сунуштап кетет элем. Эгер сиз телени бир программаны берип эле тым болуп, мына мен бердим, мисалы Данисте программасын эфирге чыгарым деп отура бербей, аны подкаст катары да, же болбосо эжесиңдилер деген мисалы программаны, аны подкаст катары кайрадан аны аудио форматта бир аз оңдоп, айрым созулуп кеткен жерлерин кыскартып, кайра подкаст кылып
чыгарсаң, ал андан да көп аудиторияга ээ болот. Же болбосо тигил же бул адамдар сен берген сунуштаган салттуу убакытта эмес, башка мезгилде көчө шыпырып атып, же болбосо дагы тамак жасап атып, же болбосо чөп чаап атып уккусу келет. Ошол негизде салттуу теле жана радиодагы өзүнүн подкасттарын сунуштап жатат. Подкасттарды колдонууга, адатка айланган колдонууга эмнелер, кандай жагдайлар дайыма адатка айландырып атат адамдардын арасында. Подкасттар бул радиодон айырмаланып, жана биз айтып кеткенде, бул артыкчылыгы угарман кайсыл жерде болсо дагы, кайсыл убакытта болсо дагы өзү тандап алат. Анан подкасттардын дагы бир эмеси, бул адамдар ошол подкастты угуп атканда жалгыз ошого айтып аткандай сезилет. Ал үйдө отуруп алып толтур адам менен укпайт. Же болбосо дагы бирөө анын пробкада турганда алагды кылбайт. Толук кандуу ал ошол авторду менен бирге тет-а-тет отурат, же болбосо бетме-бет отурат. Ошон угармандын өзүн айтып аткандай түр калтырат. Анан подкаст ошонусу менен кийинки сериясын, же болбосо кийинки чыгарылышын күтөт. Дүйнөлүк подкасттардын айрым негизги түрлөрү 3 түргө бөлүнөт. Негизинен бул баарлашуу подкасты эң популярдуу подкасттардын бири, популярдуу эмес, көп подкасттардын бири. Бул 1 жана 2-3 адам чогулуп алып туруп баарлашкан, тигил жубул темага баарлашкан подкасттар. Нарративдүү подкасттар деп коет. Бул эң азыр топ башында турган подкасттар. Бул тажрыйбалуу радиочулар, ишкыл тажрыйбалуу адамдар менен атайын музыкалаштырып, атайын жасалган подкасттар. Же болбосо ошол эле дүйнөдөгү эң номер 1 подкаст деп эсептелинген сериал подкаст бар АКШда. Көркөм подкасттар, же болбосо фьючерс деп коет, радио драма деп койсо да болот. Бул тигинде адабий уктуруулар, мисалы, буга чейин деле мисалы подкасттар тарап аткан. Мисалы, ошондой эле Спутниктин каналы подкасттары бар. Бул сынган кылычты кайрадан окуп эме кылган. Азаттыкта дагы аз аягында келтирем. Кээ бир подкасттар бул адабий багыттагы подкасттар. Эң популярдуу топ 5 жанр багыттагы подкасттар бул коом жана маданият, ошол эле бизнес, комедия, юмор, жаңылыктар, анын ичинде саясий окуялар и адамдардын өзүнүн ден соолугу. Бул ушулар негизги эң көп угулган темадагы подкасттар. Дистрибуция жөнүндө айтып кетсем, бул дистрибуция деген бул подкасттарды жайгаштырууга аянтчылар. Бул ошол Apple подкаст, же болбосо Google подкаст. Кээ бир подкасттар өзүнүн жерлигин да таанайт. Мисалы, VPN менен да гана жайгаштыруу керек. Мисалы, Масалов каржыдан өкүлдөр өзүнүн подкастын жайгаштыруу үчүн же АКШ Канадада болуш керек, же болбосо VPN аркылуу кандайдыр бир каражаттын жардамы менен жайгаштырат. Ал эми Россиядагы дистрибьюторлор Яндекс деген, Яндекс подкаст, же болбосо дагы ушундай Россиянын аймагында жүргүзүлүп аткан Казакстандын өзүндө дагы дистрибьютивдик площадкалар, же болбосо аянтчылар пайда болгон. Ал жерге жайгаштыруу оңоюраак жүрөт. Кат аркылуу кайрылып эле акысыз өзүңүздүн подкастыңызды жайгаштыра аласыз. Анан дагы подкасттарды популярдуу кылган бул колонкалар, же болбосо акылдуу колонкалар деп койсок, смарт спикер деп коет. Азыр Бишкекте дагы аябай популярдуу болуп атат сатып алуулардын арасында. Бул ошол колонка менен сүйлөшө бересиң. Бул смартфон менен бириктирилген, же болбосо кандайдыр бир каражаттарды негизинде ишке киргизип коесуң, колонкаларды. Тигиндей томпок, тоголок, жалпак, ал текчеде тура берет, а сен колонка менен сүйлөшө бересиң. Мисалы, мага подкастты кой, же болбосо мага тигинде музыкаларды кой, мага лагман жасагандын рецептин айт десең, ал айтып, ошол жерде сени угуп, сунуштап айта берет. Эгер жакпай, ана кийинки эмесин тандасаң болот. Ушундай колонкалардагы подкасттардын кеңейишине жардам берип атат. Анан дистрибуция жөнүндө дагы айтып кетсем, эмне үчүн жанагы атайын подкаст жарыялана турган аянтчыларды тандашат? Бул подкаст дистрибьюторлор атайын ыңгайлуу кылышат. Алар бир жазылганыңдан кийин RSS деп коет, же болбосо ошол жазылганың боюнча келип турат телефонуңа, смартфонуңа келет, жаңы программасы чыкты, жаңы чыгарылышы чыкты деп сен кабардар болуп турасың. Койсоң эле дароо ойной баштайт. Бул дистрибьюторлордун жасаган техникалык өзгөчөлүгү, ошол программалык
программалык негизде жасалган нерселер. Же болбосо дагы колуңду бир эле тийгизсең 10 секунд чылат. Дагы катуураак тийгизсең 30 секунд чылат. Түрдүрүп бергенге дагы ыңгайлуу. Ошондой эле +1 +2 деп коесуң. Бул дистрибьюторлордун аябандай шарт түзгөнү. +1 деп койсоң батыраак сүйлөй баштайт. Шашылып болсоң бат уксаң болот. Баягы автордун программасы тезирээк ырдай баштайт, сүйлөй баштайт. Бул дистрибуция жөнүндө болду. Андан башка подкаст үчүн популярдуу темалар бул брик өлкөлөрүндө, Түштүк Чыгыш Азия, Орусия, Европа, Канадада жанагындай эле билим, криминалдык сериалдар, комедиялык подкасттар сиздер көрүп турган негизги ушул темалар. Орусиянын эң белгилүү подкасттары бүгүнкү күндө бул Вдуть деген, эгер сиздер уга элек болсоңуздар, ютубер бар, блогер, интервью алат, кызыктуу маектерди уюштурат. Ошонун подкаст версиясы, аудио версиясы эң жогорку рейтингде турат. Арзамас деген маданий агартуучулук сайт бар. Анын подкасттары дагы аябагандай 100 000 деген адам балдарын садикке, бакчага жеткиргенде, пробкада турганда, үй бүлөсүн кечинде уктатып атканда, жомокторду, тарыхый чыгармаларды бүт баарын ушул Арзамастын рейтингин көтөрдү. Андан сырткары толтура профессионалдар өзлөрүнүн подкасттарын таратат. Профессионалдар деген бул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Же болбосо мурдагы өкүлдөрү, мисалы азыр иштебей калган, өзүнүн подкастын ачып жүргөн кызматкерлер. Кытайда дагы China Today деген эң бир белгилүү подкаст. Кытайда мисалы эмне кайсыл подкасттар, мисалы Кытайда подкасттар билим үчүн төлөйбүз деген трендтин жардамы менен популярлашат экен. Же болбосо Кытайда ушул бизнес жаатында, бизнесин баштаганга жардам берген подкасттар эң популярдуу экен. Анан башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Кытайда подкастка жазылуу менен акча табышат экен. Подкастчылар деп коелу. Подкастчыларга ошол канчалык анын подкастка жазылганда эле акча төлөйт, ошону менен табышат. Азыр башка мамлекеттерде дагы башка жолдор менен өнүккөн. Кантип Индияда Майт ин Индия деген подкаст бар. Бул Индиядагы аты чыга элек, бирок сапаттуу ырларды аткарып жүргөн группалар менен маектешүү жүргүзгөн аял. Ал аябагандай популярдуу, ушул эң бир жогорку рейтингтерди берип келет ар бир чыгарылышы. Бул жакта дагы подкасттардын монетизациясы же болбосо акча табуусу анда подкасттын жүрүшүндө кеткен рекламалардан жүрөт. Жазылуу көбүнчө бекер, акысыз. Же болбосо мындай элемент символикалык турда эле акча төлөйсүң, мисалы бир айга $1 же болбосо 90 цент дегендей. Германиядагы белгилүү подкасттардын бири бул Мюнхенде уйкусу качкандар деген подкаст. Ал бүтүндө Германия немис тилдүүлөрдүн арасында аябагандай популярдуу экен. Бул дагы ошол түн ичинде жаңы выпуску чыгат, жаңы чыгарылышы чыгат. Ал дагы ошол тигил же бул темада ошол адамдын мамилелери ошол темада сүйлөшөт. Ишкылып Германияда дагы подкасттын өсүү темпи байкалат. Туруктуу колдонуучулар элдин 30%-ын түзөт экен. 14 жаштан 29 жашка чейинкилер. Эң популярдуу тема саясий окуялар. Италияда 2 миллион 3 миллионго жакын адам туруктуу аудио подкаст уккандардын саны экен. Эң популярдуу жанрлар музыка 45%, ошол сурамжылоого катышкан. Жаңылыктар, окуялар, аналитика 36%, оюн зоок темалары 28%, сурамжылоого катышкан адамдардын 28% подкаст угушат экен. Ошол оюн зоок темасында. Анан эң көп жерде уккандар италиялыктар жумуштан кийин үйдө отуруп 66% угат экен. Сурамжылоого катышкандардын автоунаада 2-нчи орунда, коомдук транспортто 3-нчү орунда. Демек, ушундай интимдүү, мисалы ошол адамдар өзүлөрү менен өзүлөрү уганда наушник менен, смартфон менен угат. Анан Австралияда айтпыз. Австралиянын подкастын көрсөңүздөр керек. Эмне үчүн дегенде, орус котормочу компаниялар, ютуберлер атайын бул жигит Джо Роган деген сүйлөшүп котормосун чыгарат. Эң дүйнөгө белгилүү адамдар менен маектешет. Илон Маск, мисалы, бардыгы көрдү. Дагы тигинде Ариана Гранде ишкылып дүйнөдөгү топ адамдар менен ким, Марк Цукерберг ушундай адамдарды чакырып өзүнүн студиясында маектешүүлөр жүргүзөт. Бизде орус версиясы жана дуйтко окшош. Австралиялыктардын 59% туруктуу подкаст угуучулар экен, сурамжылоого катышкандардын.
Алардын эң бир белгилүүлөрү ABC деген радионун атайын программалардын подкасты. Андан сырткары ошол Джо Роган жана башка. Анан Австралияда өзгөчөлүгү криминалдык подкасттар, криминалдык темадагы подкасттар дагы популярдуу экен. Кесипкөйлөр алдыда болот деп мен коюп койдум. Дмитрий Голубовский бул ошол Арзамаста иштейт. Ошол жерде подкасттарын чыгарып жүрөт. Ал айтып атат, ушул баары бир тажрыйбалуу журналисттердин подкасты эң популярдуу подкасттар дейт. Бул деген ушул урматтуу журналисттер эч качан подкаст чыгарууну кечемес. Же болбосо эгер сиз тигил же бул темада аябагандай жакшы жүрөгүңүз ошол темада болсо подкаст чыгарып көрүңүз. Бул арзан жана көп жумушту талап кылбайт. Подкасттын темасы жана сериалдуулугу маанилүү деп Рустам Вахидов айтып атат. Бул Россия радиосунун, мамлекеттик телерадиосунун директорунун орун басары. Бүгүнкү күндө подкастка эң көп басым жасап, өзлөрүнүн программаларын, кадимкидей радиодон чыгып аткан программаларын подкастка айландырып аткан мезгил экен. Ал дагы ошол темаларды так бөлүп, жана ар бир подкаст сериалдуулук болуш керек. Мисалы, тигил же бул темада подкаст уюштурганда бүгүн саясат, эртең маданият кылсаңыздар, аудитория табылбайсыздар. Мисалы, менен мурда Данияр мырза айтып кетти. Ошол аудиторияга улак көкбөрү подкаст кыласың, анда көкбөрүн кыл. Ошонун айланасында ошонун адамдарын чакырып, чемпионаттар, таймаштар, ырчылар бар, анда ырчылар иш кылып, аны менден жакшы билесиздер. Аудитория так, анан ошол окуянын сериалдуулугу. Же болбосо бизде азыр азаттыкта пландаштырып атабыз. Мисалы, Бурлайдын өлүмүгө байланышкан соттук териштирүүнү кайрадан подкаст кылып түзүп чыксакпы деген идея жаралып атат. Бул ар бир программасында окуя кантип жүргөн, кантип териштирилип атат, прокурор эмне сурады, адвокат эмне айтты, тиги тарап эмне айтат, тиги тарап жыйынтыгында канча жылга камалып атат, канча милиция иштен кетти, ал эмне болду, аны үй билебиз эмне. Ушул сериалдуулугу кийинкиден кийинкиге калтырганы бул ийгилик алып келет деп эксперттер айтып атат. Азаттыктын подкаст уктуруулары SoundCloud деген платформада. Бул платформа акысыз, бардыгы өзүнүн аудиосун жүктөй алат. Мисалы, Азаттык атайын плейлисттер түзгөн. Алардын бири мисалы Айтматов деп бир канча плейлист түзгөн. Плейлист деген бул аудиолордун топтому. Мисалы, Айтматовдун чыгармаларын үзүндүлөр ар кандай адамдардын, белгилүү адамдардын, Азаттыктын журналисттери, чет элдик Айтматовдун күйөрмандары окуган, ушул жерге топтолгон. Кирип уксаңыздар болот. SoundCloud, checkit.com/azattık audio/ ошондой эле аудио жомокторду чыгарганбыз балдарга арнап. Дүйнө жүзүндөгү кыргыз тилдүү балдар уксун, жүктөп алсын, акысыз эле жүктөөсү ачылган, ачык эле турат. Каалагандай кирип жүктөп алсаңыздар болот. Ошол аудионун бирөөсүн угуп көрсөк азыр, Монун эме аудиосу иштейт, тигини берип коесузбу? Ал кулосун өтөтөр. Кыскача эле 1 минут. Бул эми мындай аудиториясы ата-энелер жана кенже балдар, кенже курактагы 5 жашка чейинки балдар. 5-6 жашка. Алтын саамай кыз алып кыштан келе жатамын. Каркыра турна, эми кайда барасың? Күмүш көкүр бала алып күнөс жерге барамын. Каркыра турна, күнөс жерде эмнең бар? Жакшы окуган байкем бар, таза жүргөн эжем бар. Каркыра турна, бизден таза ак бекен. Силерде эмес эжекем, мектебинен кечиккен. Каркыра турна, канадагы бирдем айт. Коңгуроолор шыңгырайт, бизде ээрчибей кайра кайт. Бул Алпы Осмоновдун Каркыра турналар деген
кенже балдар үчүн атайын багыты бар. Ошол Алып Османовдун, эгер билсеңиздер, ошону аудиолоштуруп, бул мисалы ата-энелер барат эле ошол телефонунан коюп, SoundCloud'га кирип, өзүнүн балдарына ушундай жеңил ырларды үйрөтсө болот. Подкаст оңой, бир аз мастер-класс сүрөт болсо дагы айтып кетейин. Подкаст оңой жана чыгашасы аз деп айттык. Мисалы дистрибьюторлор тууралуу алып кетсек, дагы бир дистрибьютор бар. Дүйнөлүк подкаст платформаларына жолсо дистрибьюторлорго жайгаштыруу үчүн мисалы Fresh Tunes деген бул бирөөсү эле мындай компаниялар көп. Мисалы Fresh Tunes деген компания бул акысыз эле сен аудионду жүктөйсүң, калган ишти ушул компания өзү жүргүзөт. Акчаны дагы алар ошол өзүнүн жобосу бар, ошол сыяктуу алышат. Мисалы азаттык үчүн киреше мааниге эмес, андыктан алар мындан түшкөн акчаны өзүлөрү алышы мүмкүн. Fresh Tunes. Эгер сиз акча табууну кааласаңыз, подкаст менен, эгер аябандай мээнет кылган болсоңуз, анда сизге мисалы ай сайын ушундай подкастты угармандарынын саныга жараша кичинеден акча тамып, аны кийин сиздер электрондук акчаны чыгарып алышыңыздар мүмкүн. Ошо өзүнүн жол жобосу бардыгы жазылган. Бул мисалы Fresh Tunes болду. Ал болсо көп жерге таратат. Мисалы ошол эле Spotify, Apple подкастка, YouTube'ка, эгер видео болсо жана башка. Бул ырчыларга дагы атайын ылайыкташкан, өзүңдүн ырыңды эч кандай продюсерсиз эле дүйнө жүзүгө өзүңдүн эмгегиңди таратсаң болот. Аудио файлыңды. Видео дагы бар. Чоң рахмат. Ушул, эгер суроолор болсо, мен даяр подкаст боюнча. Абдан жакшы презентация болду. Суроолор барбы? Сабыр эме SoundCloud соттун чечими менен жабылып калды эле. Кайра ачылганбы, жачылганбы? Кайра ачылыптыр. Кайра ачылган. Мен аны жакында эле билдим. Сабыр. Мен түшүнүшүмчө сен жаңылыктар, жанагы биздин эле жаңылыктар барбы? Маалымат. Ошону айтып атасың да, анан подкаст менен эмне айырмасы бар? Анан подкаст деген эмне өзү? Мисалы подкаст бул ошо жаңылыктардан, мисалы ошол эле жаңылыктарды сиз такай жаңылыктарды, мисалы сиз саясий жаңылыктарды беришиңиз мүмкүн да. Мисалы мында жаңылыкта жалпы кетет да. Мисалы ошо айылдын жаңылыгы болобу, өлкөнүн, дүйнөнүн жаңылыгы. Подкастта сиз тематика менен коесуз, сериалдуулугу менен. Мисалы сиз Кыргызстандын саясий жаңылыктарын берсеңиз, жалаң ошону менен алектенишиңиз керек. Окуйсуз кадимкидей эле жаңылыкты микрофонго жаздырып туруп, MP3 же WAV кандай форматты аны жүктөп койсоңуз, адамдар угу берет. Подкаст деген кайсы тилде экен өзү? Подкаст бул англисче, pod деген бул жана iPod, iPhone деген темада ошолор чыгарган. Каст деген бул broadcast деген сөздүн неле? Вещание деген, же болсо чагылдыруу деген деп билсем. Интернетте чагылдыруу. Интернетте таратуу. Биз ошону өзүбүздүн эле тилибизде маалымат деп берсек болбойбу? Жок, ошону биз ошол подкаст кылып атабыз. Маалыматыбызды подкаст кылып интернетке таратып атабыз. Бул интернет таратуунун гана жолу. Мен, можно, да, вопрос задать? У нас в Кыргызстане это очень модно, да, по всему миру? Жок, ошону биз алдын ала актунг жасап атабыз. Азыркы учурда ким вот подкастчылар деп атпайсыңарбы? Бизде барбы ошондой? Дүйнөлүк тренд айтып кеттик, бизде тилекке каршы жок, бирок ошол эле ютуберлер, блогерлер өзлөрүнүн ошол чыгарып аткан продукциясыны подкастка айландырып коюшса жакшы болмок. Мисалы аудио подкаст жөнүндө айтып атам. Ошо ютуберлер көп да. Ооба. Алар деле подкастчы болуп кетсе мүмкүн. Албетте. Бул жөн эле эч кандай чыгашаны талап кылбайт. Мисалы ошол эле ким бу жерде отурган жана ютубер белгилүү. Адыл өзүнүн эле подкаст чыгарса болот. Мисалы Ош шаарынын проблемаларын атайын бөлүп алып туруп эле подкаст кылса, аны угат. Ошол эле видео подкасттар чыгып атат. Мурдагыдай аудио бул жанагы баштап кабалында аудио болгондо подкастчы. Азыр видеону деле подкаст деп айтып атат. Ошол эле Дудь, ошол эле дагы Адыл Ахмат, ошолор Адыл ошол өзүнүн продукциясын подкаст. Азыр мен подкаст жасайын десем, эмне кылыш керекмин? Мен эгер аудио подкаст. Аудио подкаст кылсаңыз, анда сиз микрофон, же болбосо телефондун наушнигиндеги микрофон бар го, ошол деле жарай берет.
биринчиге ооба. Анан аудио редактор керек, Audacity деген бар, эң эми арзан жана акысыз. Андан башка Adobe Auditions, Sony'нин немелери бар. Ол контент жасайм да, например, өзүм оюмду подкаст кылып туруп. Ооба, подкастта тематикасы негизги аркы берки неме кылса белгилүү болбойт да. Мисалы, аудиториясын тандап, тематикасы ошонун сериалдуу болгону мааниги. А бул подкасттар мировой кететби же региональный болуп калабы? Кыргызстан өзүнчө. Жок, ал интернет чеги болбойт. Эгер мисалы англис тилинде жасасаңыз, анда көп адам уга алат. Кыргызча жасасаңыз, кыргыз тилдүүлөр гана угат. Может, казак тилдүүлөр. Рахмат. Менде суроо бар эле. Постсовет союз мамлекеттеринде подкаст аябай көп деле популярдуу эмес да. Көбүнчө VPN, по-моему, адрес сурайт. Для того, чтобы ошол жерде регистрациялаш үчүнчү. Ал адрести көбүнчө мүмкүнчүлүк бар мамлекеттерде да. Ошол себептен суроом бар эле. Силер ошону кандай чечсе болот деп? SoundCloud, по-моему, iPhone'до подкаст деле укса болот да. Мына мисалы постсоветтик өлкөлөр эми бизде эң өнүккөн подкаст өнүккөн өлкө бул Орусия. Яндекс алардын бири дароо сезди подкаст бул волна экени, же болбосо популярдуу эми боло баштаган экенин билип, азыр Яндекстин өзүндө эле миңдеген подкасттар бир күндө жайгашып турат. Бул ошол эле Медуза, Арзамас жана башка Маяктын подкасттары бар. Маяк радиосун билесиз да? Мисалы ошол өмүрү Маякты укпаган адамдар азыр ошолордун подкастын угутат. Мисалы Брендятина деген подкаст бар, аты. Бул ар бир бренд жөнүндө айтат. Ар бир чыгарышта бүгүн Мерседес жөнүндө айтат. Мерседес ал кийим алы кантип ачкан, кайсынын кирешеси бар. Все, бүгүн кийинкисинде биз BMW жөнүндө айтабыз. Кийинкисинде Toyota жөнүндө айтат. Кийинкисинде дагы бир компания белгилүү. Же болбосо белгилүү адамдар тууралуу бар. Мисалы, ар бир өлкөнүн президенттери жөнүндө подкасттар бар. Бир тематикасында Яндекс деле колдонуп алат экенбиз да? Жок, мен бирөөсүн айттым. Мындай подкасттар көп. Подбин деген подкаст бар. Кыргызстандын жери. Мисалы, мына мен кыргыз аңгемесинин классикасы деген Азаттыктын подкастын Яндекске жүктөгөм. Мына просто силерге көрүнүшүн деп ушуну мисал келтирип койдум. Бул Бекташ Шамшиев агайдын кыргыз аңгемесинин классикасы деген радио түрмөгү. Бардыгы эле радио угуу бербейт жаштар. А каалаган мезгилде түн жарымда деле Азаттыксыз эле подкастка кирип коюшат. Микрофонго. Загрузка кылабымын деле. Загрузка болот. Эгер уруксат берип койсоңуз, загрузкага дагы мүмкүн деп койсоңуз. Эгер жок, мүмкүн эмес десеңиз, мисалы SoundCloud'да мүмкүн. Яндексте өзүңдөн неме кылат. Көбүнчө Яндексте жабы калар. Онлайнда гана, интернетте гана уга аласың. Түшүнүктүү. Дагы суроолор барбы? Подкасттар боюнча. Деги эле ушул подкаст жөнүндө жазып көрбөйсүңөр. Мисалы, ошол Масал фонд каражаттарынын өкүлдөрү болсо, ал мындай бир эме дагы эмес, жүрбөсө эчтеке болбойт. Ал чыгаш жасабыз. Мисалы, теле же кандай бир эме үчүн кийим керек, аны кийинишиң керек, камераны эки операторду жалдашың керек, аны монтаждап, анан тигиндей. А мында өзүң эле кыркасың, кесесиң. Ошол. Бир аз музыка коюп койсоң. Рахмат.